Баарыбыз эле түш көрөбүз, бирок ошол биз көргөн түштөрүбүз чын эле бизге белги берип атабы, аян берип атабы? Ал түштөр биздин психологиялык абалыбыздан кандай кабар берет, кимге жорутуш керек, эмне үчүн түш көрөбүз, ал түштөрдүн мааниси эмне деген суроолор баарыбызда эле жаралат болсо керек. Бүгүнкү Ден сак мамиленин чыгарылышында дал ушул адамдар эмнеге түш көрөт, уйкунун кандай абалында адамга түш келет, түштөр чын эле адамга аян береби, түштөр биздин ден соолугубуздан кандай кабар берет, анан кээ бир оор түштөр болгон убактарда чын эле психологиялык жардамга муктаж болгонубузда аларды кантип дарылап айыктырсак болот, жана эгер балдарыбыз дагы оор түштөрдү көрүп кыйналып аткан учурлар боло турган болсо, ата эне катары биз кандай жардам бере алабыз? Анан эң акыркысы, кыргыздар эмне үчүн түш жорутушчу, эмне үчүн түштү дагы баардык эле адамдарга эмес, атайын жорута ала турган ишенген адамдарга барышчу? Ушулардын баардыгын сөз кылабыз. Баракчама жаңы кош келген досторго кош келдиңиз деп айтмакчымын. Видеонун аягына чейин көрүп пайдалуу маалымат аласыз деген үмүттөмүн. Бул түштөрдүн адам эмнеге түш көрөт деген темага кызыгып калганымдын эң негизги себеби өзүмдүн түштөрүм болду. Силерде да ошондой болобу билбейм, бирок мен дайыма эле түш көргөн сайын акактап ойгонуп, жана кыргызда албашты басып деп коебуз го, ошондой нерселер дагы болуп, анан түшүмдө дайыма эле бирөөлөр мени кубалап качып, же болбосо бирөөлөрдүн бир талаалардан бирөөлөрдөн качып аткандарын көрүп, анан кадимки жана ужастик кино көргөн сыяктуу эле ошондой түштөрдү көрүп ойгоно берип эле өзгөчө бала төрөгөндөн кийин уйкум дагы туруктуу болбой, чарчап, стресс болуп деген нерселердин баары кошулташыл болуп, анан аябай түштөн уктагандан да качып калган убактарым болгон да. Анан акыркы 1 жылдан бери түштөрүмө анализ жасап, эмне үчүн биз түш көрөбүз, ошол түштөр бизге эмне айткысы келет, чын эле ошол жердеги көрүп аткан түшүмдү мен чоң энемден үйрөткөн анализдерди жасап кое турган болсом, түшүмдү жоруп кала турган болсом, чын эле жашоомдо оор нерселер, жаман нерселер болуп калышы мүмкүнбү деген коркунучтарымдын баардыгын изилдеп отуруп, анан азыр Кудай жалгапты учурда психология жаатында магистратурада окуп атам. Анан окумуштуулардын илимий макалаларын, изилдөөлөрүн, окупаган подкастым калган жок. Ошонун баарын чогултуп, анан бир чыгарылышта айтып берейин дедим. Темага киришүүдөн мурун негизи эле биздин уйкубуз кандай учурда уктайбыз, уйкубуз канча бөлүктөн турат, анан ошол уйкубуздун кайсы тарабында биз түш көрөбүз деген теманы айтып берейин. Уйку, адамдын уйкусу негизи 4 тепкичтен турат. Биринчиси көз илинип баратат деп коет го, жана баланы таптап уктатып атканда да азыр котур чыкпай отура аласыз, таптай тура алып уктай элек, ал жакшы деп коебуз го, жана уктап атат, бирок көзүн мынтип ирмеп аткан убактар болот го, ошол 5-10 мүнөткө жакынкы абал көзү илинип аткан убакт деп айтылат. Андан кийин жеңил уйку процессине өтөт. Адам 15-20 мүнөттүн аралыгында дагы деле ойгото калсаң ойгонуп кете турган абалда, бирок уктап атат да, балким сырттагы үндөрдү да угуп атышы мүмкүн. Ошол убак адамдар менен ар кимдин уйкусу ар башка болгондон кийин ар кимдики ар башка абалда өтөт, бирок ошол 15-20 мүнөттө орто эсеп менен болот деп айтылат да. Андан кийин адам терең уйкуга кирет да. Терең уйку бир канча саатка созулат. Терең уйкудан кийин анан таңга жук, так ошол тез уйку деп айтып коебуз го, англис тилинде rapid eye movement деп коет. Дагы ошол убакта ойгонгонго даярданып калган убак 90 мүнөттөн 120 мүнөткө жакын созулат. Көпчүлүк адамдардыкы 90 мүнөттө. Дал ошол убакта анан биз түш көрөбүз да. Негизи окумуштуулардын изилдөөсү боюнча биз таң аткыча жалпысынан алганда 5-6 түш көрүшүбүз мүмкүн, же болбосо адамдын мээси дайыма эле арка процессте, кадимки жана компьютердин процессори сымал эле иштеп атат, түш көрүп атат, бирок биз анын баардыгын эстеп калбайбыз да. Дал ошол таңга жук боло турчу жана тез уйкунун маалында болгон түштөрдү гана эстеп калабыз деп айтышат да. Анан ошол 90 мүнөттө боло турган түш дагы бир канча түш дагы көрүбүш мүмкүн. Ойгонгондон кийин ошо түштүн кээ бир гана эпизоддорун эстеп каласың. Эгер дал ойгонгондон кийин 5 мүнөт ошол түшүңдү эстеп калат, эстеп калбай ушул нерселерди көрдүм деп жаныңдагы жолдошуңа же болбосо тургандан кийин үй бүлө мүчөлөрүнө ушундай түш көрдүм деп айта калбасаң, бир топ бөлүгүн унутасың дейт. Андан кийин 10 мүнөт өткөндөн кийин, 1 саат өткөндөн кийин түшүңдүн көпчүлүк бөлүгүн унутуп каласың дейт да. Жанагы кино болгондон кийин кинонун трейлерлери болот го, кээ бир эле маанилүү жерлерин көрсөтүп коет го, ошол сыяктуу ошол эле кээ бир эле бөлүгүн эстеп каласың дейт да. Анан көпчүлүк учурда биз түш көргөндөн кийин акактап ойгонобуз го, анан ошол бизди кууп бараткан, же болбосо көпчүлүк учурда силерде да болобу билбейм, дааратканага бара албай аткан, же дагы бир кыйналып, бир кысталып аткан убактарда ойгонуп калабыз го. Анан ошол нерселерде, ошол
кандайдыр бир деңгээлде өтө жогору бир эмоционалдык жактан сизге мындай мээңизге көтөргөнгө оор боло турган абалдар, ошондой окуялар элестетилгенде анан ошол нерселер ошол эпизоддордун кээ бир эпизоддорун эстеп калабыз дейт да. Анан белгилүү Монтреал университетиндеги атайын өмүрүн жалаң ушундай окууга арнаган доктордун изилдөөлөрүн карап көрсөм, ал киши айтат экен, адамдын мээси дайым эле түш көргөнгө ылайыкташкан, бирок аны баарын эстеп калганга ылайыкташкан эмес депчи. Себеби элестетсеңиз таң аткача сиз түш көрүп атасыз, мээңиз эс албаса, анан ошол нерсенин баарын эртеси күнү эстеп кала турган болсоңуз, күнүмдүк чыныгы жашооңдо болуп аткан окуялар менен анан түшүңдөгү окуялардын баары аралашып кетип, анан адам ойлорду фильтрлегенге, иргегенге мүмкүнчүлүгү болбой калат. Ошон үчүн биз адамдар табигатыбыздан таң аткыча түш көргөнгө жаралганбыз. Түш көрөт, мээбиз дайыма иштеп турат. Бирок биз ошол нерсенин белгилүү бөлүгүн гана, балким 5-10% гана эстеп калганга табигатыбыздан ошондой жаралганбыз деп айтат экен да. Көпчүлүк түштөрүбүздү эстебей калганыбыз да жакшы болот депчи. Анан ошол жана тез уйку, тез түш деп айтпадымбы? Таңга жук түш көрө турчу, түш көрөт түш деп. Анан ошол убакта ошол 90 мүнөт адамдын ден соолугу үчүн аябай маанилүү дейт да. Канчалык уйку сапатың жакшы болсо, ага чейинки жанагы терең уйкуну жакшы уктап, организмиң, мээң бир сыйра эс алып алганга мүмкүнчүлүк болсо, ошол 90 мүнөттү дагы сапаттуу өткөзөсүң дейт. Себеби ошол 90 мүнөттө эң биринчи мээнин терең уйкудан мындай айтканда уктап жатат, уктагандан кийин кайра ойгонуу абалына келип атканда, ошол убакта мээ кайрадан ойгонуп атканда адамдын жанагы биздин эске тутуубуз бар, мээнин ар түрдүү бизди башкара турган функциялары бар да, ошолордун эң биринчи алгачкыларынан бири ошол эске тутуусу, адамдын эске тутуусунун сапаты ошол убакта дагы белгиленет дейт да. Ошон үчүн аябай уйкуга маани бериш керек экен. Азыр мотиваторлордун баары сүйлөп атышат го, 3-4 саат уктап койсоң эле жетет, жаш кезде уктабаш керек, иштеш керек, тургула деп ушинтет го. Андай эмес. Ар бир адамга 7-8 саат, өзгөчө жаш балдарга, жаш өспүрүмдөргө, организми каны кайнап турган 20 жаштардагы жаштарга аябай сапаттуу узун уйку керек экен да. Ал тургай карыганда да уйку качып калат адамдарда деп коебуз, бирок уйку качкан күндө дагы 50-60-дагы, 70-80-деги карыялар дагы сөзсүз түрдө 7-8 саат уктап алганы аябай ден соолугу үчүн аябай керек экен. Дал ошол адамдын мээсинин ошо эстеп кала турган, курчтугун сактап кала турган функциясын ошол 90 мүнөттөгү уйку дагы аябай чоң белгилейт деп айтат да. Анан эгер баардык оорудан дагы мисалы көп карылар айтып калышат го, менин энем да айтып калат го, Кудай түрдүү ооруларды берсе да мейли, анан бирок алжып калгандан Кудай сактасын депчи. Анан денеңдин баардык организмиң иштеп, бутуң шуулдап басып жүрүп, анан мээң иштебей калган, бул аябай коркунучтуу нерсе да. Ошон үчүн биз мээге, башка органдарыбызга кандай кам көрүп атсак, мээбизге да ошондой азыртадан эмтеден кам көрүп, кокуй алжып калбайын деп так эле биздин энелерибиз, аталарыбыз айтат го. Дал ошол нерселерден качып, анан азыртадан биздин ден соолугубузга, мисалы уйкубузга да маани бергенибиз аябай маанилүү экен да. Андан кийин ошол 90 мүнөттүн убагында биздин дем алуубуз тең болбой баштайт дейт да. Тезирээк дем алган убакка келебиз дейт. Себеби өзгөчө жана эмоционалдык жактан, жана кадимкидей ужастик кино көрүп аткан, ужастик эмес, мындай акшн муви деп коет го англис тилинде, жанагы боевиктерди көрүп аткан сыяктуу түрдүү түштөрдү көрүп атканыбыз үчүн ошол убактарда дагы биздин эмоционалдык абалыбыз өйдө төмөн болуп аткан үчүн биздин дем алуубуз дагы аябай бир калыпта эмес, өйдө төмөн, өзгөчө мындай оор абалда болот экен да. Ошол үчүн дагы мындай ага чейин дагы күндүз дагы менталдык абалыңа аябай маани берип турганың дагы ошол нерсеси аябай пайдалуу болот экен. Андан кийин адам ошондой оор түштөрдү көрүп атканда тура калып, анан ошол импульс менен бир нерсе кылып ийбесин деген максатта биздин булчуңдарыбыз, сөөктөрүбүз, өзгөчө биздин булчуңдарыбыз кадимки жана парализовать этип турган сыяктуу кыймылдабай турат экен. Так ошол убакта мен ушул нерселерди окуганда мен жана эмнеге албашты баса берет деген сыяктуу нерселерди түшүнүп баштадым да. Себеби аябай оор түштөрдү көрүп аткан убакта анан туруп кетейин десем, ошол түштү бүтүрүп салайын десем, денем катып калган болот да көпчүлүк убактачы. Көрсө дагы бул дагы өзүнчө тема, албашты темасын өзүнчө дагы бир күн изилдеп айтып берейин. Бирок биздин адамдын табигаты дал ошол эмоционалдык жактан өтө оор түштөрдү көрүп атканда тура калып бир нерсе кылып ийбесин деген максатта ушу биздин денебиз башкарсын деп, анан биздин денебиз, булчуңдарыбыз, сөөктөрүбүз кадимкидей бизди кыймылдатпаганга, ордубуздан тургузбаганга шарт түзгөндөй
жаратылыптырбыз да. Адамдар кандай уникалдуу жаратылганбыз, ар бир нерсебиз бир сөзсүз түрдө бир себеби анан максаты бар да, ар бир функциябыздын, биздин ар бир органыбыз деп айтайын. Анан таңга жуук ушул 90 мүнөттү көпчүлүк учурда көпчүлүк адамда уйкусунун 20-25% түзөт дейт. Анан ошол жердин ошол 90 мүнөттү канчалык сапаттуу, канчалык жакшы уйку жашаган болсоң, сенин мээңдин кийинки абалына, ден соолугуңа ошол нерседен аябай көп кабар берет дейт да. Анан кийинкиси түштөрдүн негизи канчасын эстеп калабыз. Башында да бир аз кыстырма кылып айтып кетейин. Таң аткыча 5-6 узун түш көрөбүз деп айтып эстетпедимби? Анан ошол нерсенин баарын эле эстеп калбайт экенбиз. Биздин эсибизде калган түш балким ошол 5% же болбосо 10%. Кимдин эске тутуусу жакшыраак, мээси күчтүүрөөк иштей турган болсо, түшүнүн көпчүлүк бөлүгүн эстеп калуусу мүмкүн экен. Болбосо биз түшүбүздүн көбүн эстеп калбайт экенбиз да. Анан эгерде түшүбүздү анализдей келе турган болсок, биз жанагы түш дагы бир узун бир окуялардын себеби болуп, мынтип узун бир кадимкидей бир сценарий жасалган түш болот атпайбы? Мисалы, эртең менен туруп турмун, анан бир аялдамага барып турмун, анан ошол жерден жанымда аялдар бар экен, анан маршрутка келатыптыр, анан карап түшөйүн десем эле маршруткага батпай калыптырмын, ал эле бул эле деп маршруткага батпай аткан эле абалың эсиңде калып, анан бирок ага чейинки болуп аткан бүт окуянын эч бир окуянын эсиңде калбай эле ошол жериң эсиңде калып, анан кыйналып аткан абалың эле эсиңде калат го. Ошол сыяктуу баардык бүт сценарий эсибизде калбаган үчүн, анан кээ бир эле бир эпизоддор эсибизде калган үчүн ошол нерселерден аябай терс таасирленип, анан бир жаманчылык болобу, эмнеге ушундай болду деп анан мындай ар түрдүү жооруй берген абалдарыбыз болот экен. Анан түш жорган абалды мен акыркы пункт кылып айтып берем, ага чейин да бир аз мындай кыстырма болсун да. Анан түштөр бизге эмнени айтат деп ойлоно турган болсок, түш бизге эмнени айтат, эмнеге адамдар түш көрөт деп ойлосоңуз, элестесеңиз, күндүз сиз мисалы күндүз мээ иштеп турганда, биздин өзгөчө акылыбыз иштеп турганда, биз көпчүлүк нерсени ойлогонго да уруксат бербейбиз, өзүбүзгө мээбизди аябай эле башкарабыз да. Анан уктап атканда, адам уктап атканда биздин жана контроль функциябыз, аны ойло, муну ойлобо, тигини кылба, муну кылба деген функциябыздын баары өчкөндөн кийин мээ эркин сүзүүгө чыкты деп элестесеңиз, мындай сууга ыргыт тийгенде каалашынча сүзүп ага чейин кемеге салып алып сүздүрүп аткан болсоңуз, мээңизди азыр эми эркин океанга ыргыттым, каалашыңча сүз дегендей эле, анан каалашынча сүзөт экен да. Ошол сыяктуу сиз күндүз адамдар, сизде дей берет экенмин, кечке негизи эле адамдар, биз мен деле түш көрөм го, күндүз ойлогубуз келбеген, күндүз бастырып койгон, күндүз өзүбүзгө мүмкүнчүлүк бербеген нерсенин баардыгын мээ түн ичинде ойлоп баштайт экен да. Мисалы, жанагы химиялык элементтер чыгарган Менделеевди деле түшүндө аян бериптир, анан мынча эле элементти түзүптүр, анан түшүндө келиптир, бүт таблицаны түшүндө көрүптүр деп, анан биз кандайдыр бир деңгээлде жогору жактан ага белги келгендей бир түшүндө бир аян келгендей окуп атык белек мектептен. Көрсө андай эмес экен. Ал адам өмүр бою ошол нерселердин үстүнөн иштеп аткан үчүн, күндүз кечке ойлонуп иштеп аткан үчүн, анан уктап атканда мээси уктап атканда күндүз жасап аткан ишин эле түн ортосунда улантып, мээси ошол эле нерсени ойлонуп отуруп, анан таңга жуук түшүндө күндүз ойлоно турган нерсесин таңга жуук түшүндө мээси да ойлонуп коюптур деген сөз да. Себеби уктап атканда Менделеевдин мээси башка, анан күндүзгү мээси башка эмес да. Ошол эле мээ ойгоо кезиңдеги акыл эсин контролдоп турганда иштеп аткан мээ менен, анан уктап аткандагы акыл эсин контролдоп койгондо эркин сүзүүгө кеткен мээни элестетсеңиз да. Көпчүлүк учурда байкайсызбы, сизде болобу билбейм, мен жумушта кээ бир маселелерди чече албай аябай кыйналып атсам, ошол маселелерди түшүмдө улантып, анан түш көрүп, кээде ушундай таппай аткан нерселердин жообун тапкандай абалда болчумун да. Көрсө, ошол нерселер мээбиз күндүз биз айттыргыбыз келбеген маселелерди, же болбосо күндүз жасап орто жолдо таштап койгон маселелерди анан түн ичинде дагы улантып, анан бизге таңга жуук жоопторду дагы берип коет экен да. Анан түштөрдүн негизги бизге айткысы келген негизги белгилери, биз түштөр биздин ошо сезимдерибиз, каалоолорубуз, баалуулуктарыбызды, же болбосо ойлогондон качып аткан ойлорубузду түн ичинде бизге ошо
түш аркылуу айтканга, мээбиз ошол нерсени айтканга аракет кылат экен. Мисалы мен дайыма түшүмдө бирөөлөр мени кууй берет деген сыяктуу ойлорумду, түштөрүмдү бир канча күн жазып катары менен анализдеп көрсөм, баардыгында кандайдыр бир деңгээлде бирдей агым, бирдей ыргак бар экен да. Бир аз балким эпизоддордо локациялар, жерлер же болбосо айланамдагы адамдар алмашканы менен ошол эле көйгөй экен да. Анан демек ойлоп көрсөм, күндүз мен кандайдыр бир деңгээлде жасагым келбей же болбосо качып ал нерсени ойлогум келбей аткан нерселер, коркунучтарым болсо, стресстерим болсо түрдүү, ошол нерселер мени түн ичинде кубалайт экен да. Ошондой ар түрдүү белгилер менен келет экен. Албетте бул мага гана тиешелүү окуя. Анан сиз өзүңүздүн түштөрүңүздү да өз алдыңызча бир канча күндүкүн жазып анан анализдеп көрсөңүз болот да. Анан эми негизги түштөрдүн канча түрү бар? Негизги окумуштуулар белгилеп кеткен түштөрдүн эң биринчи түштөрү бул биздин жанагы identity деп айтып коет. Эми биздин иденттүүлүгүбүздү көрсөткүсү келген түштөр деп айтылат экен. Мисалы сиз аябай идеалист адам болсоңуз, баардык нерсени сөзсүз бешке жасашым керек, укмуш болуш керек, эл эмне дейт деген нерселерден аябай көз каранды болсоңуз, мисалы белгилүү бир сынактын алдында же болбосо жумушта бир маанилүү маселелер боло турган болсо, ошол нерседен күндүз аябай тынчсызданып, жакшы болбой калсам эмне болот, же болбосо сынакты бешке тапшырбай калсам эмне болот деп ойлонуп аткан болсоңуз, түшүңүздө сөзсүз кирген ошо сынактан жакшы балл ала албай атканыңыз, жакшы баа ала албай атканыңыз, же болбосо жумуштан белгилүү бир маселе боло турган болсо, ошол нерсени аткара албай атканыңыз, чогулушка чыгып сүйлөй албай атканыңыз, ошол нерселериңиздин баары түшүңүзгө кире берет экен да. Ошон үчүн түштөрдү анализдеп атканда да балким группаларга бөлүп алып анализдегениңиз дагы аябай жардам берет да. Бул кайсы түрүнө кирди деп биринчи түш деп айттым. Бул адамдын иденттүүлүгүн көрсөткөн. Мен бул бир эле мисалды айттым, анан бирок сиздин табигатыңызга жараша дагы башка аныктамаларды берип анан изилдеп көрсөңүз, мисалы таарынчак адам болсоңуз, түшүңүздө да бир нерселерге таарынып аткан болсоңуз, демек түшүңүздө да мээңиз ошол нерселер сизге айткысы келип аткан деген сыяктуу мааниде түшүнсөңүз болот да. Анан экинчи түрү буга чейин дагы айткан аң сезим түпкүрүндөгү ойлор. Биз айтпадым бага чейин океанга эркин сүзүүгө мээбизди кое бергенге чейин депчи. Биз аябай контролдоп, аябай мындай рационалдуу акыл менен калчап ой жүгүртүп, жок бул нерсе туура, бул нерсе туура эмес деп жана баалуулуктарыбыз болот го, өзүбүздүн принциптерибиз, жашоо принциптерибиз. Ошол негизинде жашап анан кээ бир эмоцияларыбызды, балким ичибизде кээ бир караңгылыктарды кабыл алгыбыз келбей, мисалы мен аябай шоколад жегим келип атса, күндүз мен жок шоколад жегенге болбойт, мага мен жебейм деп сөз бергем деп анан өзүңдү тыйып анан рационалдуу абалда жашап атасың да, анан бирок түн ортосуна өзүңүн организмиң жегиң келип атат, же болбосо дагы бир шоколадка байланышкан белгилүү бир эмоцияларды сагынып атасың. Анан сенин жана рационалдуулук абалың түн ортосунда өчкөндө, мээң океанга эркин сүзүүгө кеткенде, анан ошо шоколадка байланышкан түштөрдү да көрүп баштайсың деген сыяктуу да. Анан мисалы күндүз кайын журтуңуз менен же болбосо кесиптештериңиз менен кээ бир көйгөйлөрүңүз болуп атса, сизди аябай тынчсыздандырган маселелер болуп атса, күндүз кайра эле ошол рационалдуу абалыңыз менен ойлонуп, анан кой анткенге болбойт, мен андай адам эмесмин да деп өзүңүздү аябай жакшы тарбиялап, жана жиниңизди, эмоцияларыңызды канчалык деңгээлде аябай бастырып, ошол эмоцияларыңызды процесс кылып иштетип, ошондон арылуунун ордуна ошо өзүңүздү аябай бастырып аткан болсоңуз, түшүңүздө кайра эле ошол сыяктуу окуяларды көрүп, аң сезимиңиздин түпкүрүндөгү сиз күндүз жаап койгон маселелер деп коеюнчу, сандыкка салып койгон маселелер, анан түн ортосунда ошол нерселердин баары ачылып, анан ошондой маселелер келет экен да. Анан бул нерсеге көпчүлүк аң сезим түпкүрүндөгү түштөргө дагы жанагы кичинекей кезиңде же болбосо жашооңдо азыркы деле бир травма жарата турган же болбосо травмаларың болсо деп айтайынчы, ошол травмаларың болсо, ошолор дагы көпчүлүк травманы да мээ аябай акылдуу да травма алып аткан, травмам бар экен деп да ойлобойсуң, бирок ошол нерсени мээ кадимкидей блокировкалап, жаап, блоктоп сандыкка салып бекитип койгон болот. Анан бирок аны аң сезим түпкүрүү денең эстейт да, анан жанагы рационалдуу мээ, акылдуу мээнин функциясы өчүп, анан түн ичинде уктоого киргенде, анан ошол нерселердин баардыгы ойгонуп, бала кезиңиздеги окуялардын баардыгына ошолорго байланышкан, же болбосо ошо бир травма боло турган бир жерде, мисалы мен көпчүлүк учурда жагымсыз окуялар, балалык травмалар элдин баарыныкы эле болсо керек. Анан айылдагы үйдөн, айылдагы биздин бакчадан, ошол жердеги айланабызда туугандардан же болбосо белгилүү бир маселелерден ошол сыяктуу эле түштөрүм аябай көп болот да. Көрсө ошол
сезимдериң менен эсептешпей калган, аң сезим түпкүрүндө катылып калган көп маселелерди дагы түштөр адамга айтып коет экен да. Анан түштүн үчүнчү түрү жашоодогу белгилүү бир окуялар болгондо ошонун негизинде болуп аткан түштөр деп эсептелет. Аябай мисалы мурда тынч эле жашап жүргөнсүз, анан жакынкы абалдан бери эле ушундай оор түштөр келип атат деп ойлоп койсоңуз, мисалы айланаңызда эмне окуялар болду эле, ошолорду анализдеп көрсөңүз болот да. Мисалы соц тармактарда түрдүү оор кабарлар чыгып атат, бирөөлөрдү өлтүрүп коет, сабап коюп атат. Айланаңызда жакын адамдарыңыз ооруп калдыбы же каза болдубу, жумушуңузду жоготтуңузбу, ажыраштыңызбы, же балдарыңызга бир нерсе болдубу, мындай жашоодо сени тынчсыздандыра турган окуялар болгондо дагы ошол нерселер күндүз дагы беймаза болуп, анан мээ баарын процесс кылып жетишпей калып, анан түн ортосунда дагы анан түштөр менен, ошо түштөрдөгү белгилүү бир эпизоддор менен келет да. Ошол түштөрдү дагы кадимкидей жазып, анализдеп, эмнеден улам ушул түштөр болуп атат деп, анан өзүңдүн чын эле ичиңдеги үн менен эсептешкенге аябай маанилүү да ушул нерсе. Анан төртүнчүсү, бул түштүн ушул алгачкы 3 түштү дагы жыйынтыктап айтылат экен. Негизи түштүн түрлөрү ошо сенин ден соолугуңдан кабар берген түштөр да. Белгилүү бир кээ бир түштөр ооруп аткан болсоңуз, же болбосо жанагы кийинки түштүн түрлөрү деген, оор түштөрдүн биз маани бере турчу түштүн түрлөрү дегенде кийинки пунктта айтып берем. Мисалы коркунучтуу түштөрдү көрүп атканыңыз, жанагы менсимал качып жүргөнүңүз, мурда болуп көрбөй туруп эле анан жакын арадан бери болуп кала турган жаңы түштөр пайда болсо, уйкуңуз начарласа, демек түшүңүздү такыр унутуп калып эстебей калып атсаңыз, же ушундай ар түрдүү маселелер дагы сиздин ошо ден соолугуңуздан дагы кабарларды дагы түштөр дагы берет экен да. Анан кийинки дагы 2-3 пункт аябай маанилүү. Биздин так түш жорган маселеге да ошол жерде келип айтып берем. Анан азыр түштөрдү кантип дарыласа болот, ошону өзүңө кантип жардам берсең болот, ошолорду дагы азыр кийинки тепкичте дагы айтып берейин. Анан азыркы биздин түштөрдүн түрлөрүн эле улантып, түштөрдүн азыркы негизги компоненттери деп айтсам кичине жакшыраак жарашмак окшойт. Ошол нерселерди айтып бердим. Мен биздин негизги жалпы түштүн 4 группасын айтып бердим, бирок азыр сизге түштүн негизги биз эсибизде сөзсүз ар түрдүү түштөр бар, бирок менин жашоомо дагы аябай маанилүү деп мен ээлеп алган, психологдордун да ушул түштөргө сөзсүз маани бер деп сунуштап койгон бир бөлүктөрүн дагы айтып берейин. Бул биздин азыр ден соолугунан кабар берген түштөр деп айтпадым, ошондо жана англис тилинде nightmare деп коет, коркунучтуу түштөр да, мындай ужастиктерчи. Ошол түштөр адамдан кандай кабарларды берет, ден соолугунан, жан соолугунан адам кандай белгилерди алса болот деген нерсени карап көрсөңөр, көпчүлүк учурда травмасы болгон адамдар, травма болгондо, жана согуш учурунда, же болбосо өлкөдө бир белгилүү бир маселелер болгондо, жанагындай революциялар болуп атат, кошуна айылдан бирөө бир нерсе болду, же болбосо кошунаңа бир нерсе болду, туугандарыңа бир нерсе болду, же өзүңдүн жашооңдо бир оор маселе болду, түгөйүңдү жоготтуң, ажыраштың, балдарың ооруп калды, ата энең каза болуп калышы мүмкүн. Жашообузда ар түрдүү бизге травма боло турчу, ар түрдүү окуялар бар. Анан ошол нерселер болгондо көпчүлүк учурда биз күндүз деп маани бербегенибиз менен түн ичинде бизге жан соолугубуз ыйлап айтат экен да, жүрөктү түшүрүп айтат экен. Мен эсимде, мен кичинекей кезимде менин мамам кадимки кыргыздын салттуу кайын журту үй бүлөсүнөн төрөлгөн. Анан үй бүлөдө дайыма түшүнбөстүктөр болуп турчу, анан кадимки келин сыяктуу мамилени дагы алчу. Менин мамам анан түшүндө аябай көп чочуп ыйлап ойгонот эле да. Анан баарыбыз эле баарлап ойготконго аракет кылчубуз. Анан азыр ойлоп көрсөм, мен аябай мамама аябай боорум ооруп атат да. Ушунчалык стресс абалда жашаган экен, жолдошун жоготуптур, 2 жаш баланы багып атат, жесир калыптыр. Анан биз дагы иним экөөбүздө жөнөкөй балдар эмес болчубуз. Азыр ойлосом, мамама көп проблема чыгарчу экен, биз эми баланын баары эле проблема чыгарат да, анан ошол нерселердин баардыгын көтөрүү аябай оор болгон үчүн анан нормалдуу дүйнөдө, азыркы өнүккөн дүйнөдө, мисалы жолдош каза болгондон кийин 2 баласы, 2 жетим баланы кучактап калган аялга сөзсүз түрдө бир психологиялык жардам сөзсүз керек болмок экен да. Курсагы ток, материалдык жактан баардык абалы бар болсо дагы ошо депрессиядан чыгарганга, жардам бергенге бирөөлөр болуш керек болчу экен да. Андай нерсе бизде жок да. Анан депрессиядан чыгат, кайгырып атат деген нерселер көп жок. Анан ошол нерсенин баардыгын анан мамам күндүз бизге эне болгонго
болгонго аракет кылып, жакшы эне болгонго аракет кылып, эч нерседен кем кылбайм деп анан жанагы рационалдуу мээси башкарганга аракет кылса деле түн ортосунда ойгону, анан түн ортосунда ыйлап чочуп ойгончу экен да түшүнөн. Көрсө, эгер түшүңүздөн чочуп ыйлап тердеп ойгонуп аткан болсоңуз, бала кезиңизде эч кимге айткыңыз келбеген жаман окуялар болгондо, жанагы сиз балким өзүңүз травма алганыңызды да билбешиңиз мүмкүн, жан дүйнө жаратына алганыңызды. Ошондой белгилүү бир окуяларды бала кезиңизде бир жагымсыз эч кимге айтпаган нерселердин баары азыр кайра келип атса, же жашооңузда азыркы болуп аткан нерселерден түшүңүздөн чочуп ойгонуп атсаңыз, сөзсүз бир психологиялык жардам алайын, мунун үстүнөн иштейин, менин жан соолугум мага ушундай түшүм аркылуу белги берип аткан турбайбы деп аябай караганыңыз дагы аябай маанилүү экен да. Анан ушундай оор түштөрдүн, nightmare деп айтып атпаймынбы англис тилинде, оор түштүн, чочутуп сиздин жүрөгүңүздү акылдатып ойготкон түштүн ошол негизги биринчи себептери ошо жашооңдо болуп аткан окуялар, травмалар экен. Анан экинчиси жакшы бир ден соолугуңа пайдасы келе тургандай жакшы бир жашоо образыңдын болбогону, анан белгилүү бир уйку режимиңдин болбогону деп да айтылат экен да. Белгилүү бир уйку режимиңдин болбогону дегеним, кечинде белгилүү бир саатта жатып, эртең менен белгилүү бир саатта турбаганың дагы бул ден соолугуң үчүн өтө начар нерсе. Бул нерсенин азабын өзүм да көп тартып келем. Буга чейин өзүм финанс адисимин, азыр психология жаатында окуп атам, бирок ага чейин дагы көп жыл аудит консалтинг фирмасында аудитор болуп иштедим. Анан такыр бир жакшынакай уйку режимим жок эле да, себеби бир күнү көп иштейбиз, бир күнү аз иштейбиз, бир күнү 4-тө жатам, бир күнү 3-тө жатам, кээ күнү 9-да жатам. Анан режим деген нерсе жок. Анан организм качан бул чарчап уктаганга батарейкасы өчкөндө ошондо уктайт деген нерсеге көнгөн үчүн дагы мен түштөрүм дайыма начар болчу да. Сапатсыз уйку адамдын эске тутуусун начарлатат. Анан потенциалдуу түрдө кийин алжып калганыңа себеп болот да. Анан эч ким алжып калгысы келбейт да. Ошол нерсени уккандан кийин, ошол нерсени билип баштагандан кийин мээге да көрсө кам көрүш керек турбайбы деген нерсени угуп баштагандан кийин кадимкидей уйку режимиме дагы маани берип баштадым. Уйку режимине маани берип баштаганымдын дагы бир негизги себеби төрөгөндөн кийин аябай эске тутуумдун начарлап кеткени болду да. Эске тутуум ушунчалык начарлап кетти. Жолдошумдун телефон номерун да унутуп калам да. Улам жаттасам эле унутуп калам. Анан өзүм финансы чөйрөсүндө иштейм, сандар менен иштеш керек. Баары бир нерсени жазбасам эч бир нерсе эсимде жок. Анан аябай өзүмдү начар сезип баштаганда, анан уйку режимине маани беришим керек турбайбы деген биринчи сигнал, белги ошондо келген. Анан экинчи белги биздин балабыздын уйкусу. Балаң уктабаса, өзүңө уйку деген нерсе, уйкуну коюп мындай тыңыраак душка чогулганга да убактың да калбай калат экен. Ошол үчүн анан улам түрдүү психологдордун, атайын педиатрлардын сунуштарын, кеп кеңештерин угуп отуруп, анан көрсө баланы 7-8 айынан баштап белгилүү саатта уктатып, анан белгилүү саатта турганга көрсө жардам бериш керек турбайбы балага. Баланы атайын кечинде жаткызгандан кийин уктата турган рутинасы болуш керек турбайбы. Кенедейинен ушу уйкунун гигиенасын 7-8 айынан баштап калыптандырып койбосок болбойт турбайбы. Анан биз балабызга уктаганды үйрөтөлү, койкой бул 9га чейин уктап калсын, андан кийин жок дегенде 2-3 саат болсо да өзүбүзгө жашообуз калсын деген максатта, эки максатта, балабыздын уйку режими болсун, анан экинчиси биз өзүбүздүн да бир аз жашообуз болсун деген максатта анан балабызды уктатканды үйрөтүп баштаганбыз да. Анан уктатканды үйрөтүп баштагандын дагы түрдүү эрежелери бар экен. Мисалы көтөнүн жууп, тишин жууп, анан бүткөндөн кийин пижамасын кийгизип, анан тамагын берип, сүтүн берип, анан отургузуп, анан атайын китептерди алып келип окуп берип, анан мындай бейпил түнгө арналган ырларды дагы ырдап берип, алдайырын ырдап берип, анан баланы бир уктатканга ассоциацияланган нерселерди да жасаш керек экен да. Ошол нерселерди англис тилинде биз китептерди алып ырдатып угузуп атып, анан балабызга капаттан көрүп ушунун кыргызча китептер болсо да сонун болмок экен деп, анан биздин жолдошум экөөбүз куруп аткан Балакон басма үйүнөн ушул Бейпил түн деген китепти чыгарганбыз. Бейпил түндө кичине бир кыстырма кылып айта кетейин. Эгер балдарыңарга уктатканга, кичинекей кезинде рутина режимин калыптандырганга бир каражат издеп жүргөн болсоңуз, Бейпил түн Кыргызстанда алгачкы жолу чыккан дүйнөлүк сапаттагы китеп. Бул китептин Бейпил түн, Балакон Бейпил түн деп YouTube'дан издесеңиз, атайын Кыргызстанда белгилүү бир хор
командасына да ырдатканбыз. Булар белгилүү дүйнөгө белгилүү Алдейрнын музыкасы менен жаралган. Сонун Мончок деген күчүк досторуна Бейпилтүн каалаган ыры бар. Ата энелер угуп, ошол ырды угузуп, ушул китеп менен балабызды барактатып, уктаганын режимин аябай калыптандырып алдык. Кечинде Бейпилтүндү алып кел, Бейпилтүндү угам, Мончокту угам, Мончокту көрөм, китебимди алып кел деп анан өзүнчө уктап калып атышат деп атат. Ошон үчүн эгер ата энелериңерге балдарыңарга алып берип уйку режимин калыптандырам десеңиз, сонун бир мүмкүнчүлүк төмөндө комментарийде биздин Балакон басма үйүнүн дарегин жана телефон номурун жазып коем. Китепти алам десеңиз байланышсаңыз болот. Анан ошол коркунучтуу түш деген нерсе чоңдордо эле эмес, балдарда да болуп калышы мүмкүн. Балдарыңызды байкасаңыз кээде чочуп ойгонушат, түшүндө бакырып ыйлашат, бакчага барып баштаганда өзгөчө, мектепке барган балдарыңызда коркунучтуу түш көрдүм деп ыйлап чочуп ойгонгон учурлары болот. Ошон үчүн балдарыңарга жардам берерде эми сөзсүз алып барып психологко же болбосо атайын ошо уйку менен иштей турган адистерге алып барып көргөзүүгө мүмкүнчүлүгүңүз жок болсоңуз, балдарыңызды эмне түш көрдүң, түшүңдө эмне болду деп сурап, анан баланы ошо түшүңдө көргөн нерселерди символдор деп коебуз го, ошо белгилерди кана сүрөт кылып тартчы деп анан мүмкүнчүлүк берип, анан ошондой арт терапия деп коет, сүрөттөр терапиясы депчи. Ошондой сыяктуу балаңыз менен сүйлөшүп, ошо түшүндө көргөн нерселердин сүрөттөрүн тарттыртып, көпчүлүк учурда балдар жана ужастиктерди көрүшөт. Балаңызга кадимкидей жардам берсеңиз болот да. Түшүнөн чочуп кыйкырып ойгонуп аткан болсо, эми баланын жашоосунда да биз билбеген менен байкабаганыбыз менен аябай чоң дүйнөсү бар. Алар да коркуп, таасирленип, үй бүлөдө болуп аткан окуялардан, мисалы жолдошуңуз менен урушуп койсоңуз, же үйдө дагы бир белгилүү бир маселелер болуп кала турган болсо, бакчада мугалим алмашса, же дагы бир жаңы мектепке барса, баланын жашоосунда да түрдүү оор маселелер болгондо ошолордун баардыгы кайра түш болуп чыгышы мүмкүн да. Анан карап, анализдеп, балаңыз менен сүйлөшүп, мен айткан кеңештерди жасатып көрсөңөр болот. Анан эгер өзүңүз ошондой түштөрүм болуп атат, психологко барганга мүмкүнчүлүгүм жок десеңиз, мага жардам берген ыкма күн эртең менен ойгонуп, анан эмне түш көрдүм, бир сүйлөм, эки сүйлөм болсо дагы жазып, анан эстеп калганга аракет кылып, анан мурда күнү түш көргөн, кечээ түш көргөн деп, мисалы бир жуманын түшү кандай түштөрдү көрдүм, бири-бирине окшошкон белгилери бар бекен, эгер ошол белгилерди жашоомдо азыркы болуп аткан же болбосо күндүз мени тынчсыздандырып ойлонгум келбей аткан ойлорго байланышы бар бекен деп анан анализдеп баштадым да. Ошол нерсе аябай чоң жардам берет экен. Эгер коркунучтуу түштөрдөн күндө кыйналып ойгонуп аткан болсоңуз, түштөрүңүздү эртең менен ойгонооруңуз менен кичинекей бир дептер, калем башыңызга жаздап жатыңыз. Себеби 5 мүнөттүн ичинде унутуп каласыз. Ойгоно калып эле эмне түш көрдүңүз, ошол нерсени жазыңыз да. Күндө окуганга мүмкүнчүлүгүңүз болбосо дагы 10 күн жазып көрүңүз, 20 күн жазып көрүңүз, эң жакшысы 1 ай жазып көрүңүз. Анан ошол түштөрдүн ичинде бири-бирине байланыштырган бир окуя, паттерн деп коет англис тилинде, белгилүү бир үлгү бар бекен. Бир белгилүү бир үлгүнүн усулдун тегерегинде болгон түштөр бекен. Баарын бир жерде байланыштырган эмне болушу мүмкүн деп. Мисалы менин түштөрүмдү анализдегенимде дайыма эле качып жүрөм да. Менин качып жүргөнүм белгилүү экен. Кайсы ситуацияда кимден болбосо иш кылып мен качып жүргөнүм бар экен да. Анан көрсөм мен эмнеден качып атышым мүмкүн деп анан чындыгы жашоомдогу окуялар менен байланыштырып, анан кадимкидей азыр түштөрүм оңолуп калды да. Анан мага жардам берип аткан нерсе, эгер түштөрүм оңолуп калганда, эрте уктап, жок дегенде 7-8 саат уктап алганга мүмкүнчүлүк шарт түзүп атам да. Себеби уктабасаң болбойт экен. Анан биздин кыргыздарга аябай белгилүү кийинки түштөрдүн бир түрү, дүйнөнүн көпчүлүк бөлүгү ишенет экен, аян берген түштөр деп. Анан биз кыргыздар дайыма эле ал тургай биздин Манас атабыздын төрөлүшү дагы атасына Жакыпка аян катары келген. Анан үй бүлөңөрдөн деле эстесеңер, ата энеңер же дагы кимдер болсо дагы аян келиптир, ушундай деп белгилер келиптир деп анан калгандарыбыз бар да. Эсимде мен мектепте окуп жүргөндө олимпиадага барчумун кыргыз тили сабагынан. Анан так ошол жылы 11 класс окуп атканда мага маанилүү болот деген жылы түш көрүп, анан биздин бир жигит, жаалаң кыздар, анан бир эле жигит бар эле да, ошо биздин областта ар түрдүү райондордон, шаарлардан келгендер. Анан ошол жигит түшүмө кирип, кийинки жылда түшүмө кирип, анан түшүмдө мага 2 алма берген да.
Анан эртеси барып экинчи орунду алып калгам. Азыр деле дагы деле ошол түштү аябай анализдегенге аракет кылып атам. Себеби чын эле мага аян берип экинчи орунду алып калдымбы же мен экинчи орунду алам деген нерсени күтүп алдым беле депчи. Ошон үчүн бул дагы аябай чоң суроо да. Аян деген нерсеге аян келип атканда ишенгенибизде чын эле биз ошол нерсени чындыгы жашообузда ушундай болот деп ишенип алган үчүн ошол окуялар болдубу же аян болгон үчүн болдубу депчи. Экөө бири бирине мындай аябай анализдегенге ачык суроолор да. Бул нерсени ар бир өзүнүн аянга, Кудайга ишенгенибиз, ишеничибиз ар башка. Ошон үчүн бул нерсени терең талдабаганга аракет кылайын. Сиз өзүңүз ойлонуп көрүңүз. Кайсы түштөр мага аян берди эле? Чын эле ошолор аян бекен же мен ойлонуп алганым үчүн ошондой бекен деп ойлонуп көрсөңөр. Мен аян деп эстеп жүргөн, сизге бир мисал айттым. Эстеп жүргөн аяндарымдын аркасынан көп бир психологиялык анализдер чыгардым да. Өзүм кызыгып калдым, мен ошондой жогору түштөрдү жогору ийген экенмин деп. Андан кийинкиси түштөрдүн дагы бир белгилүү бөлүгү өлгөн кишилерди түш көрө берген, арбактар түшкө кирген абалдагы аябай көп кишиде кездешет экен. Психологко кайрылгандардын дүйнө жүзүндө дагы жакындары каза болгон кишилер же болбосо балким тааныбаган өлгөн кишилер болсо дагы ошо кишилер түшүмө кирип атат. Мен ошондой арбактар менен сүйлөшүп атам деген дагы түштөр аябай көп кездешет экен да. Психологияда бул нерсени көпчүлүк окумуштуулар жакын адамдары, каза болгон адамдары эгер түшүнө кире турган болуп, түшүндө бир ошол адамдар менен сүйлөшүп аткан болсо, ал адам тирүү кезинде эсептеше албай калган маселелери болгон үчүн түшүндө көпчүлүк учурда дайыма түш көрүп, анан түшүндө ошол адам менен сүйлөшөт дейт да. Мисалы бизде аябай көп кездешет. Ата-энелер каза болуп калгандан кийин атам түшүмө кирди, энем түшүмө кирди деп. Чынан көпчүлүк учурда бизде кандай окуяларды мен өзүм Instagram баракчама жазган окуялардан дагы анализдеп карап жүрөм. Ата-энесине болгон таарынычтары же болбосо ата-энеме ушуну кылат элем же муну кылбайт элем деп мындай тирүү кезинде жасай албай калган көп өкүнүчтөрү болгон адамдар, таарынычтары, өкүнүчтөрү болгон адамдардын түшүнө ошо ата-энеси каза болгондон кийин аябай көп кирет экен да. Демек, сен ата-энең каза болгондон кийин дагы ошол өкүнүчтөрүңдүн, ошол таарынычтарыңдын айынан күндүз кечке жан дүйнөң жабыркап, ошол нерселерди кечке ойлоп капалана бергениң үчүн анан түшүңдө да ошол түш болуп келип атат деген нерсе да. Ошон үчүн эгер өзүңүзгө өзүңүз жардам бере албай, дагы деле ушундай өкүнүчтөн, таарынычтын айынан өлгөн кишилер түшүмө кирип атат деп кыйналып аткан болсоңуз, сөзсүз биз психотерапевттин жардамын алып көрсөңүз болот. Эгер такыр жардам психотерапевтте бул маселе менен сүйлөшкүм келбейт, травмаларыма чейин киргим келбейт десеңиз, мен сунуштаган жана жазуу методикасы аябай жакшы. Өзүңүзгө өзүңүз жардам бергиңиз келсе, эгер ушундай түштөрүңүз болуп аткан болсо, сөзсүз түрдө жазып көрсөңүз болот да. Ошол адамдар түшүмө кирип эмнени айткысы келип атат, мен эмне маселелерди сүйлөшүп атам деп карап көрсөңүз, анан кадимкидей суроолоруңузга күндүз ойлонуп аткан, тынчсызданып аткан маселелериңизге байланыш курганга мүмкүнчүлүгүңүз болот да. Анан кайра эле бул нерселерди мындай күндүзгү болуп аткан жан дүйнө жараттарыбыздын үстүнөн, уйку рутинабыздын үстүнөн иштесек дагы аябай эле чоң жардам болмок экен да. Анан эгер өлгөн кишилер түшкө кирип атат дегенге дагы бир мисал катары айтып коеюн, балким силерге да жардам болобу билбейм. Биздин иним экөөбүздүн атабыз, мен 1 жаш кезимде, иним курсакта кезинде каза болгондо, анан ал киши менин такыр эсимде жок, үнүн дагы эстей албайм. Анан ишенгеле мына 33 жашка чыктым, такыр түшүмө кирип көргөн эмес да. Анан ойлойм, эгер эсимде кала турган болсо, балким мен 5-6 жашымда же 7-8 жашымда каза болгонумда, мен ал кишини эстеп калганымда түшүмө көбүрөөк кирмек болсо керек деп. Чынан менин түшүмө кирбейт да, мисалы. Анан азыр ошонун бир психологиялык аркасында маанисин изилдегенге аракет кылып атам. Анан бирок ушуга чейинки окуп көргөн илимий изилдөө макалаларга байкаганымда, мен ал кишини эсимде жок экен да. Мен мээм эстеп калбаптыр, ошон үчүн да түшүмө кирбейт окшойт да. Мисалы, үнүн билбейм, эгер тааныган, үнүн билген болсоң, андан түшүңө кирип сен менен сүйлөшүш мүмкүн. Ага салыштырмалуу мен чоң атам каза болгонуна 10 жылдан ашты, аябай жакын болчубуз. Чоң атам менин түшүмө аябай көп кирет да. Мен күндүз аябай көп кыйналганымда, ооруп алганымда, бир нерсеге кубанганымда дайыма чоң атамды эстейм да. Ал киши менен өңүмдө да сүйлөшүп
сүйлөшүп эмес мындай кандайдыр бир деңгээлде рухумду байланыштырганга аракет кылам. Ал кишини аябай жакшы көрчүмүн. Анан бирок түшүмө да көп кирет да. Демек байланышы күндүз дагы аябай көп ойлойм да ал кишини. Ошон үчүн күндүз дагы балким сагынып атышыңыз мүмкүн, жоготкон адамыңызды кайра түш көрүп аткан болсоңуз, эсептешпей калган өкүнүчтөрүңүздөн сырткары дагы сагынычтан дагы күндүз кечке ойлогонуңуз үчүн түшүңүздө да мээңиз кайра элестетиши мүмкүн да. Ошон үчүн дагы кайра эле жазып көрүңүз. Күндүз эмнеден тынчсызданып атасыз, ошолорду ойлонуп көрсөңүз кадимкидей эс алып каласыз. Анан эң акыркысы жыйынтыктап аябай көп сүйлөдүм. Кыргыздар эмнеге түш жорутушчу? Анан түш жорутуп атканда эмне үчүн каалаган кишиге барып эле көчөдөгү кишилерге эмес, атайы акылман адамдарга, ишенген адамдарына барып түш жорутушчу. Түштү дагы ошо чоң эне чоң аталарыңардан балким сүйлөшкөндөрүңөрдөн эсиңерде болсо керек. Атайым барып анан ушул кишиге жорутуптур, анан ушинтиптир деп анан мындай сыр сыяктуу айтчы эмес да. Анан бизде кыргыздарда илгери психолог деген түшүнүк жок болчу да. Анан көпчүлүк учурда мен азыр магистратурада адам табигаты дегенде сабакты алдым. Ошо адамдардын психологиялык өнүгүүсү деген нерседе адамдар дайыма улуу кишилерден акыл насаат алып, ошо улуу кишилер акылдуу, жашоо тажрыйбасы көбүрөөк, анан ошондой мисалы түштөрүбүз боло турган болсо дагы эмне үчүн ушундай түш көрүп атам деп кеп кеңеш сурап барганыңда жооп бергенге мүмкүнчүлүгү бар адамдар деп билген да. Анан ошол адам табигат деген сабактан үйрөндүк. Адамдардын жаныңдагы адамдын оюн окуган, жаныңдагы адамдын энергиясын сезе алган, ушуну эмнени айткысы келип атат, эмне максат менен келди, көз карашында кандай же кыймыл аракетинде кандай белгилер бар деп жана адамды сүйлөй электе эле окуп коюптур анан деген сыяктуу дагы биз аны аябай көз ачыктыкка байлап ийгенбиз. Бирок адам көп адам менен иштешкен адамдар, улуу адамдар адамдын келбетинен көрүп туруп эле кандай экенин билип коет деп коет го. Ошол нерсени менталайзинг деп коет экен. Менталайзинг деген сенин ойлоруңду окуганды билүү жөндөмү деп. Жана ал нерсеге аялдар көбүрөөк ыктуу болушат дейт. Себеби аялдар бала төрөйт, анан ымыркайды багат, анан ымыркайдын тили чыга элек, сүйлөгөндү билбейт, проблемасын айтканды билбейт. Анан ымыркай сүт ичкиси келип атабы, бир жери ооруп турабы, эмне айткысы келип атат, эмне кылгысы келип атат деп баланы сезгенге аракет кылып атат. Анан адамдын ошол адамды сезе билүү, ойлорун окуй билүү деген жөндөмү аялдарда көбүрөөк өнүгөт экен да. Анан жашоо тажрыйба менен келе турган нерселер, биздин энелерибиз мисалы көпчүлүк түш жоругандар да энелери, байкасаңар карасаңар көрсө ошол нерселердин баары тажрыйба менен келе турган экен. Анан биздин сурообузга кайрыла турган болсок, эмне үчүн кыргыздар түш жорутканда ар кайсы кишилерге барып эле түш жорута берген эмес? Бул эми кайра менин жеке оюм. Жолдошум Арстан экөөбүз талкуулаган эле биздин чай үстүндө чыккан бир маселелердин ойлордун бири. Анан эч кандай тастыкталган эмес. Анан ортодо кыргыз таануучулар келип кыргыздар андай кылган эмес деп айтса да каршы эмесмин. Бул менин жеке оюм да. Анан конструктивдүү ойлоруңар болсо сөзсүз түрдө комментарийде жазгыла. Ошол менталайзинг деп айтпадымбы, ойду окуй билүү деген нерсечи. Анан ошол түштү дагы кыргыздар бир психологиялык абалың күндүз жообун таба албай аткан нерселериңди түн ичинде түштөрүм жообун таап айтып берди, мага аян берди деген максатта кабыл алышканда, анан ошол аянын баардык эле адамга барып берип айта бербей, ишеничтүү адамга айткысы келишкен да. Анан ошон үчүн акылман бирөөнө барып айткан да. Себеби түштү кандай жооруп бергени сенин чечим чыгарууңа тийгизе турган таасири аябай жогору да. Ошон үчүн сени канчалык жакшыраак тааныган, сен канчалык көбүрөөк ишенген, канчалык тажрыйбалуу дегенибиз эми мурункулардын эмеси менен, белгиси менен канчалык улуу көп жашоо тажрыйбасы бар бирөө болсо ошончолук жакшыраак да. Анан мисалы хандар дагы атайын түш жорыганга бул жактан бир карыяны алып келиптир деп анан буга жорутуптур деген жомокторубуз дагы бар го. Анан ошо көрсө ошо түштү дагы биздикилер ошол белги катары кабыл алып, белги деген ошол психологиялык сага сенин мээң эмнени айткысы келип атат, күндүз мээңдин аң сезимиңдин бул биз билген тарабы муну айтып турган болсо аң сезим түпкөрү интуицияң деп коет го. Ошол нерсе эмнени айткысы келип атат, өзүң жорой албай анан ошону тажрыйбалуураак бирөөгө жорутканың аябай жакшы экен депчи. Себеби
белгилүү бир жаман түшүп көрүп калган убакта дагы сиздин психологияңызды бузуп сизди демотивация кыла тургандай эмес, сизди тааныган, сиздин жашооңуздан күндүзгү жашооңузда эмне болуп атканын билген, ошол нерсе менен байланыш кура ала турган, анан сизге жакшы бир багыт бере ала турган адам коруп түшүңүздү жоготсаңыз, албетте жаман нерсе, жаман жышаан күтпөй, жакшы болот турбай, көрсө ушундай кылсам болот турбай дегендир кандайдыр бир деңгээлде бир дем күч алып каласыз да. Ошон үчүн мен кыргызчылыкка аябай ишенем. Түштөрдү, жанагы өзгөчө ичиңден жан дүйнө түпкүрүңдөгү кээ бир сезимдерди, пландарыңды баарын эле айта бербеш керек деген, бул көз тиеттик деген эмес, сага туура эмес багыт берип коюш мүмкүн деген нерсе менен көпчүлүк нерсемди мындай ар кимге эле жарыялап айта бергим келбейт да. Коркконум көз тиет же болбосо мени сынайт дегендик эмес, кокус мага туура эмес кеңеш берип кое турган болсо, мага туура эмес багыт берип кое турган болсо, ал адам мени жакшы тааныбайт же балким башка бир ниеттери бар, же болбосо чын эле ошол маселе тууралуу билбейт, анан туура эмес багыт берип кое турган болсо, анан мени кокусал нерсени деп угуп кала турган болсом, анан балким ойлогон ой максатым ошо жасагым келип аткан бир нерсе жаткарылбай калат деп ойлойм. Ошол түштөрдүн бизге айткысы келген сырлары, психологиялык анализдери, бүгүнкүгө чейин тапкан маалыматтардын баарын бүгүн бир эфирде айтып бергенге аракет кылдым. Эгер түштөрүңүздүн айынан түн ичинде чочуп ойгонуп аткан болсоңуз, кайра бир кайталап айткым келет. Сөзсүз түштөрүңүз сиздин бир жан соолугуңузда күндүз качып аткан белгилүү бир ойлоруңуз же болбосо эмоцияларыңыздан кабар берет, маани берип, сөзсүз көңүл буруп, мүмкүн болсо мен айткан кеңеш менен жазып анализдеп көргөнгө аракет кылыңыз. Бул Ден сак мамиле каналыбыз, жашообузду жакшыртууга, жан соолугубузду чыңдоого, анан жакындарыбыз менен ден сак мамиле курганга үгүттөгөн маалыматтарды бөлүшө турган канал. Эгер каналыбыз жакса, дагы ушундай маалыматтарды уккубуз келет десеңиз, баракчабызга жазылып алыңыз, жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз, анан лайк басып, төмөндө комментарий калтырып койгонду унутпаңыз. Сиздин колдооңуз бизди дагы көбүрөөк маалыматтарды бөлүшүп жаратканга дем берет. Чоң рахмат укканыңызга, мен менен болгонуңузга, баарыңызга ден сак мамиле каалайм.